Конкурс улантабыз, азыр калдыңыздарга чакыра турган жигит эмес. Биздин Рахман агайыбыздын бир жакшы көргөн окуучулардын бири. Бул жигитти баарыбыз көрүп, сүйүп көрүп жүрөбүз. Алдыңыздарда 5 тапандын 1 тапаны кол чабуулар менен Ильяс Иманалиев кол чабуулар менен келиңиздер. Bunu kol çağıran men kayıp kılganda kim kayıp kılsın he? Taң erте başım orup turgan gezde sen mağa vino berip koyboysun bu bilmedim je düşünböy жүрөсүң bü Cemeni çalbayt dep oyloysun bu Balçıkta başım orup turgan gezde Koltuktan öyde jölöp koyboysun bu Bilmedim je düşünböy жүрөсүң bü Cemeni basa albayt, cemeni jüre albayt dep oyloysun bu ana. Thank you. Keşe balamı üylöp toy verdim Ve toydagı toy oldu da Rasa çaçılıp menen kudalar menen uşunday çaçırapпыз kudalar menen baş çatak ırdagan adamды көрсөң koşa ırdagın kelet ha içken adamды көрсөң koşa içkin kelet akçası көп bay adamды көрсөң pul ele suragın kele beret go Birat görünüşüңüz jaman süykümdүү öz peyli toğ adamga okşop turasыз 100 сом беріп тұрбайсың. Баш жасқанға. Брат, соғып болады. Гөр қасқан менен баш жасқан ең чоң соғып. 100 сом бер. Жоқ, гөр қасқанға емес, баш жасқанға. 100 сом беріп тұрасыз, брат. Өлкеден ХБК-ға жетіп олсам болды. Нар жағына өзім епті олам. 100 сом беріп тұрасыз. Бар бұ? Жоқ, 100 сом сұрадым. 100 сом жоқ. Ем банк теле бола береді. Бар ба? Bir açып қой. Қотырасыңар точно. 1 сом қотырып жүрбені. Айлан. 100 сомы жоқ қатып жасап жүресің, аз салярка 80 сом болып атады ғой. Мәйлі 100 сом бербесең бербе, мен бере тұрға. Амына ақша алып мұны. Амына бар екен ғой. Сілер бербесеңер, бере тұрғандар бар мұна кей. Сұлақ қаласы мұна. Он сомдық тиын оқшайды десем, біреу түкіріп қойып тұр. 10 сом оқшауам түкірі. Нәлі, 10 сомды оқша кіші шығарған мы? Ошанша уара болып түкірдің бір отыла 100 сомдықын түкіріп қоя қал. Ошанша енкегенге жараша.
Keche toy verip ушундай чачырадым эми. Тойдун кандай болгонун айтып берейинби? Той сон укмуш той бердим мен. Мындай той билбейм да кандай той болгон. Башка той бербегенде эле ушундай той бердим. Бүгүн концертке күйөөсү менен келген аялдар барбы? Iya. Ne жалаң эле бирөөнүн аялы менен күйөөсү менен келип алгансыңарбы? Күйөөңүз менен келдиңизби? Молодец, бактылуу болуң. Бирөөнүн күйөөсү менен келгендер барбы? Жокпу? Күйөөсү жок келгендер барбы? Күйөөсү жок. Минеге? Азыр той бергеним айтып берейин деп атам. Тооба кылдым ушу расходду качан караса ушу аялдар, эркектер силер кыласыңар дейт да. Кече той бердик эле расходду четинен жазып отурдум. Ким кылганын азыр айтып берем расходду. Азыр ким күйөөсү жоктордон бирөө барбы мындай? Кендир мен аял чоңуз келсеңиз. Сурам келсеңиз. Ой азамат. Келсеңиз кече той бердим эле, эми келчейим келбей калды. Эмнерде мен аялым болуп туруңуз. Мен ошо тойдогу расходду айтып берейин. Каяктан болосуз? Кара Судан? Ох энең. Кара Судан? Аксынын Кара Суусунан болом. Ох энең. Аксыда деле кара суу барбы? Ооба. Ох энең. Эжеке мындай да. Сизге мындай муруту бар күйөө жагабы же муруту жок күйөө жагабы? Муруту жок. Муруту жок күйөө жагабы? Ооба, муруту жок жагат. Муруту болсо мурутун алып жала берейин. Эмне кылайын, муруту жок күйөө жагат дегенде жагышка аракет кылыш керек да. Азыр мен аялым болуп ушул жерде туруп турасыз. Мен ресторанды расчет кылып келип, расходду айтып берем, макулбу? Азыр келтирип эшик такылдатам. Эшик такылдатканда эшикти ачып коесуз, макулбу? Тарс деп ачамын. Я уши тутага ачам эшикти тарс деп. Жүрөк бүрөңүн тарс деп жаңылып кетсе эмне болот? Эшикти качан эле тарс деп ачшы эле. Мындай жумшак эле. Чыйык деп эле койсун. Чыйык да? Чыйык деп. Чыйык болду. Азыр мен эшик такылдатам, анан кийин эшик. Чыйык. Бул эмне чыйкылдаш? Ким көрүнгөн такылдаса чыйкылдата бересиңби? Эшикти ачып эле. Ойлана, эшик такылдаткандан ким деп сурап койбойсуңбу хотя бы? Чыйык деп. Ким? Анан чыйык. Чыйык дейм. Чыйык ким бул? Бәрі бир экен да, чыйкылдата берет экен. Ким болсо эле чыйык деп ким деп. Ким? Анан чыйык. Кайра башынан. Ким анан чыйык? Ким анан чыйык? Энең, мен эриңмин. Ким анан чыйык эмиш? Бир сааттан бери турам эшиктин астында ачып коеюн дебейсиңби? Мен сага ушу тойду өткөрүп атканда мен сага бир жакшыны эле айттым беле. Ушу тойду араң жүрөбүз, экономичный кылып эле мындай огороддо эле үйдө эле өткөрүп коелу дедим, Сен эмне дедиң? Жок. Ресторанда өткөрөбүз. Ресторанда өткөрбөсөк эл эмне дейт дедиң. Мына ресторанды расчет кыла албай карыз болуп отурабыз. Эми эл эмне дейт көрөсүң эми. Ресторанда өткөрөтмүш. Айланай, мейли ресторанда өткөргөнүм мейли. Тойду алып барып аткан ушу тамаданы жөн эле өзүбүздүн оонук айылдын башындагы Муктарды эле алып барып турайлы десем эмне дедиң? Жок, мен алсындарым сөз кылат, ичи күйөт, ичи күйсүн деп атам. Кымбат ресторан тамада чакырыш керек, Тынарды чакырайлы деп. Көрдүм Тынарыңы той алып барган. Той бүткөндөн кийин көзүн тостайтып алып туруп, $1000 алып кетти менден. Омуртка менен жулуп алайын деди, Тынары менен тыбар турбайбы? Мейли, тамаданы го мейли, айыптеп чыдадым тамаданы. Эмнеге ырчылардан Гүлжигитти чакырасың? Акам да.
Akang bolsa ele çakıra beresingmi? Gördüm oşa Gülcigit'i çakırganda. Gülcigit'i toyga çakırbasak bolboyt. Men avsındarın toyunda dile Gülcigit gelip ırdagan. Men avsındarman uyalam. Gülcigit gelip ırdaş gerek. Gördüm. Gel Gülcigit ırda dile canına turup alıp şalakta biledin. Hada oyun getip. Gülcigit'ten uyalып men ölüp kalayın dedim. Aylanayın, toyda uşunday kılışım gerek, koşnalarım. Aylanayın, restorandı raşot kıl albay, koşnalarım içi güysün dedin. Men de restoranda raşot kıl albay, güyçü жерlerim güyüp ketti. Gülcigit mağa jagat deydi. Sağa Gülcigit jaksa, mağa aytırgan jagat. Anda aytırgan dele çakışыбыз керек экен да тойга. Qo'shimcha жақсы tushadi deding, qo'shimcha жақсы. Qancha qo'shimcha tushganini aytaymi? Hozir aytam. Buni qarab tur. Qanday? Qanday? Jinni bunau. 1 soat bo'ldi janingda turganma, em uchrashasizmi qanday deb. Qarmab tur buni remende. Tetratlab chiqib olayın. Подержи. Buna hozir qo'shimchani aytam. Qo'yar mana. Qarab turma. Gördün mü bunu? Qo'shimchani gördün mü? Qo'shnilaring qancha so'mdan qo'shganini gördün mü? 700 so'mdan. 700 so'mdan qanchadan? 72 adam geldi. 700 so'mdan artından. Aylanayın. Dağım ne dedi? Şu toydu bir yaşınaqa ekonomist qilib, qo'yayla soyib qo'yayla yaxshi bo'ladi desem, "Yo'q, qo'y soyboymiz. At soyish kerak. Men Törkünderim attiqin jeyish kerak" deb. Gördüm Törkünderin attiqin jegen. Jebeyli ko'tarib ketdi, bütün boyunchalar. Mayli, o'lib ketsin, meni o'zi o'sha olsin ke. İlyas İmanaliyev kol çağlar bana gelinizler. Canındağı İlyas'ın gelinçeği Nurbi ayıp kol çağı koymuşlar bunaka. İlyas İmanaliyev kol çağı koymuşlar. Assalamu alaikum desene. Bunu giyip жүрген кәстім атамın кәстімі. Bunun историясын білесіз бе? Бабыр театрында концерт қойып атабыз. Рахман Разықов, Тынар Құрбаналиев деп концерт қойып атабыз. Тынар ака сахнада интермедия ойнап атат. Ильяс реквизитін таппай қалды да. Реквизитін таппай қалды. Атам киінеле келе, атам костюмін қарады дағы. Шақ ошоны киіп шықты. Болды, ошо ойынша ушу костюмші Ильясқа қалып кетті. İlyas İmanaliyev, rahmat. Gelinçeğine de rahmat. Malatsı. Men Аяш деймін да, жеңе. Ильяс менен 2 жаш чоң да, жеңе. Мен ишендим, точно ишендим. Ильясты көтөрүп жүрүп багып жүрөт экенсиң. İlyas'ты балаңдай эле көрөт экенсиң. Молодец. Rahmat. Çağırmacılığı ilgili gelingsizler. Konkursumuzda улантабызбы? Атамын 5 группасы болгон Тынарга билесиң. Сиздер 5 илик, биз 5 тапан. 5 айрыдан дагы бир жигит бар, Көлдүк жигит.
өзгөчө образды, стили дагы башкача. Ошто жашаган, 5 жыл Ошто жашап, келип эле Кыргызстан кинотеатрда ачка калган. ХБКда чоңойгон. Бол. Кол чаатып салыңыздарчы. Черемушкада бар го жана кинотеатр Киргизия. Ошо эң акыркы темирлерин ушуп ала сатып жеген, мен билем ошо. Кол чабуулар менен Насият Асылалиев. Насият эмеске кол чабыңыздар, көлдөн келген жигит. Насият. Ош деген өзі қандай жер, Ош деген өзі майдай жер, дүйнөсүн кыдырсаң таппайсың андай жер, таппайсың андай ел. Оштук бир туугандар дегеле бай экен, жегендери тай экен, Оштук бир туугандардын келинчектери бүт эле ай экен. Урматтуу меймандар, мен чындыгында ушул кол чапканыңыздарга чоң рахмат айтам. Ким кол чапса, алаканыңыздар мен дайыма акча санап калыңыздар, доллар санап калыңыздар. Ким чаппай через нихач отурса, кол чапкандардын акчасын санап калыңыздар. Мен конкурска келген жокмун, урматтуу меймандар. Мен чындыгында ушул агайым 9-классты бүткөндө алып келди эле ушул жерге. Мен Черемушкада, Юго-Востокто, ХБКда 5 жыл өмүр өтүп, 6 жыл, 7 жылдай ушу Ошто жүргөнмүн. Мен Ошто аябай сагынып, бүгүн Кудайым бурса мына Кудай насип этип, 12-13 жылдан бери Ошко келе экенмин. Мен келип аябай сүйүнүп, мен эски досторумду, эски көчөлөрүмө басайын деп, атайымда 5 күн убакыт коротуп келдим, урматтуу меймандар. Ең негизгиси күчтүүсү утсун, урматтуу меймандар. Азыр мен ырдайм. Ырдап берейин. Каныбек агайдын аккордеонун берип койсоң, мына атайын ушул агайдын аккордеонун жакшы көрүп, атайын ниет кылып, агайдын аккордеону менен ырдап берейин. Себеби мен Эме биздин ушул атамын шакирттердин арасынан бир эле ушул Насият аккордеонду жакшы ойногон үчүн Насиятка подарок эткен да. Ильяс Хакашсун мага аккордеон подарок эткен. Жочун эле. Анан урматтуу меймандар, мен ыр жазам. Ырды бүт темага жазам. Керек болсо жалбырак, жулбурак бүт барына жазам. Азырда мен атайын ушул силерге бир жакшы ыр даярдап келдим. Мен ушул жерде отурган жалпы мен атамдай болуп калган аталарга арнагым келип турат, урматтуу меймандар. Себеби мен ырчылардын бардыгын угуп көрдүм. Байкуш аталарга нормальный татыктуу ыр деле жок экен. Үчелер бар экен. Ичпеч ата, Оруба ата, Оруба, атам калды танк алдында темселеп деген үчелери бар экен. Мен ушул чыгарманы, урматтуу меймандар, мен өзүмдүн калемиме таандык. 5-класста жазгам, өзүм жазгам, обондо өзүмдүкү, сөзүндө өзүмдүкү, өзүмдүн атама жазгам. Ошол чыгарманы жалпы аталардын авторитетин көтөрүү, коюу максатында тартыла берейин. Мен бул ырды, урматтуу меймандар, жөн жазган эмес, мен бул ырды ыйлап жазгам. Анткени атама таарынып жазгам. 5-класс окутканда мени акча берип светтин акчасын төлөп келе кал дегенден, хорошо деп светтин акчасын көтөрүп өшкө чыксам, элдин балдарын баары мороженое жеп атыптыр. Мен дагы кызыгып кетип, светтин акчасына мороженое жеп салгам. Ошондо атам аябай сабаган. Мустак комнатага алып кирген, камап койгон. Ошондо ыйлап ата деген чыгарманы жаздым эле. Кайгылуу бирок эми кабыл алып коесуздар. Чыгарманы жазып отурсам, эшикти ачып, апам кирип келип атпайбы? Апам кирип, бетимен өп, жумшак колдору менен кармап коюп, эркелетип эшикке чыгып кетсе, мен ыйлап отуруп, атам мени урушуп атса, апам эркелетип атса, атам эмнеге ыр жазмак элем? Өз жазып алсын керек болсо деп. Андан көрөк мен апама жазам деп. Апакем деген бир чыгарманы тартыла берейин. Атакем болбой калды. Мен жазып отурсам, атам мен апам экөөтөн кирип келди. Сен жакшы көргөн мультфильм башталды, кир балам, сабагыңды оку. Мультфильм көр, эртең сабак барасың деп экөө эркелетип, колума 5 сом берип койсо, аябай эрип кетип,
Атама өзүнчө ыр жазып, апама өзүнчө ыр жазып жүрмөк белем. Экөөнү бириктирип эле ата энем деген бир чыгарма тартуулап коеюн деп, жазып коеюн деп, убакыт аябай экөөнү бириктирип туруп, ата энем деген сонун ыр жаздым. Ата энелерибиз бар болсун. Анан урматтуу меймандар, биякта конкурсанттар көп, ырчылар дагы көп, конкурсанттар көп, убакыт тар болуп атат. Эмкидер тапырайынчы. Анткени, урматтуу меймандар, бизге орун эле мүнөт бөлүнгөн. Эмкиге чейин аккордеонду дагы үйрөнүп каламбы деген ой бар. Ильяс Каныбек. Аккордеонду ошко эле таштап кетчү досум. Коргулбайбы? Урматтуу меймандар, чындыгында мен көп ырлар жазам, бирок мен жазган ырларга оон чыкпайт экен. Оончулар да жаза албай коюшту. Мен азыр мына ушул мыкты музыкант досум, мыкты клавишник Насип досумдун жардамы менен сиздерге ар бирибиздин жамилябыз жанында аман жүрсүн деп Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүмөндөр Абылов агайыбыздын өзүнүн келинчегине жазылган "О Жамиле балдарымдын апасы, андай болсо мен боломго атасы" деген чыгарманы тартуулап берейин, кабыл алып коюңуздар. О Жамиле мүлкүбүздүн ээси сен, о Жамиле бир башымдын мээси сен, о Жамиле өзүң менен түгөлү, өзүң менен тең самаган ниети тең. Ойлогонубуз, толгонорубуз, бирде чыкса экен ай болжогонубуз. Ойлогонубуз, толгонорубуз, бирде чыкса экен ай болжогонубуз. О Жамиле байлыгымдын ээси сен, о Жамиле даже айлыгымдын ээси сен, о Жамиле тыптырмактай болсо да өзүң билген жарлыгымдын ээси сен. Чобе ойлогонубуз, толгонорубуз, бирде чыкса экен ай болжогонубуз. Ойлогонубуз, болжогонубуз, бирде чыкса экен ай болжогонубуз. О Жамиле балдарымдын апасы, андай болсо мен болом го атасы. О Жамиле экөөбүзгө бирдей, тең кары деп элдин берген батасы. О мени ойлогонубуз, толгонорубуз, бирде чыкса экен ай болжогонубуз. Ойлогонубуз, толгонорубуз. Брат, кол чаап койсун. Толгонорубуз. Оба. Мыкты музыкант, аты чыккан профессионал музыкант, Ошто атак даңктуу Насип мырза. Элдер айтат, акылыңа кел дешет, койган тебеле менин акылымды кемдешет. Ой Жамилеме кошоматын койсуңчу, эркексиңби мына үйдүн ээси сен дешет. Ойлогонубуз, толгонорубуз, бирде чыкса экен ай болжогонубуз. Ойлогонубуз, толгонорубуз, бирде чыкса экен ай болжогонубуз. Ойлогонубуз, толгонорубуз, бирде чыкса экен ай болжогонубуз. Ойлогонубуз, толгонорубуз, менде чыкса экен ай болжогонубуз. Же сенде чыкса экен ай болжогонубуз. Насиятыңызга кол чаап коюңуздар. Насият каракулча деме кем. Гөлдөн келген коногубуз, кол чаап коюңуздар. Просто шляпаң көп нерсени элестетет да.
Жоқ, бирок өзгөчө стилде насыятка. Неме баягы кудулдар айтмакчы деген нерсе ар бир нерсе мындай элде мындай лакап болуп калып кете берет го. Жакшы жагы менен калса жакшы да мындай ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Анан Абдулла экөөбүз жанагы каяктан каракулжалыктар окшоп кийинип алып дегенден бери каракулжалык туугандар менен тамашалашкан ошону тамашалашып калабыз да. Анан жакында бир болгон окуяны айтып берейин. Мага минута кереги жокпу? Кирип турам да. Каракулжага кудага барып калдык да. Анан акем айтып калды, кудага барасың деди. Ой, менден башкалар бар. Жо, сен барасың деди. Анан Абдулла эке чалып, "Мен каяктасың?" десем, "Үйдөмүн" деди. "Плащ менен шляпа керек болуп атат" дедим. "Эй, мен неме? Алабукага барам да." "Жок, Алабукага чейин жолдон алып аласың. Мен кудага барам" дедим. "Со эмес. Кудага эмне кыласың шляпаны" деди. "Керек" да. Анан салып алдым анан. Каракулжанын Лайтала деген айылына кире беришкенин эч кимге айтпай машинага салып алгам да. Анан аркадан кийинип атышат, баары кийинип атышат. Анан шляпаны кийип, күрөң плащты кийип, папканы көтөрүп барып Лайталадан түссөм, ами бир тууганындай кабыл алса боло, эки бетимен өп. Мен ошол жерде туулуп анан көптөн бери бир жака кеткендей тосуп алышты жана. Каракулжалыктар барбыз алда? Бейлиңиздерден айланайын, бейлиңиздерден. Мен ушул Бокем менен Борончак экөөбүз сахнада ойноп калабыз го, мындай талашчы. Мен бирок чыныгы кыргыздын салтын, кыргыздын үрп адатын, кыргыздын сыйын эми башка райондар кошомат кылып атып ойлобоңуздар. Мен ушул түштүктө өзгөчө Каракулжа менен Алайдан чыныгы кыргыздын сыйын үрп адатын жактан көрүп жүрөм. Аман болуңуздар, балболуңуздар. Эме бир жака кетип атышабы булар? Башка концертке билет алып алыпсыңарбы? Эми келдиңиздерби? Мына ушу сиздердин келгениңиздерди